Көр каздырган махаббат. Новелла. Авторы Сайра Бүбү Касымова. Улда Кудай-ай, жок дегенде бир окуум гана жыттап, сагынычымды таратып алсам болбойт беле, деген келиндин ичиң шерилип, жүрөгү сыйрылды. Бактылуу күндөрүм ушинтип жылтыгеренбей эле бүтүп калабы? Кудайга эмне мен жазып, эмне мен тайдым экен? Кара шалы жоолукту чүмкөй салынган каралуу келин кере тартылган көшөгө коюлган эринин жүзүн ачып, мойнунан эмере кучактап, жыттап алсам, сагынычым басаңдап, көксөм сууп калбайт беле деп ойлоду. Бирок бул арманын эч кимге айтып, кимден кеңеш сурамак? Айрыкча медер тутар баласынан ажыраган энесине кыйын болбодубу деп шыпшынгандар андан көп. Маркумду жерге беришти. Эринен ажыраган келиндин жүрөк сыйрыган кусалыгын эч ким туюп билбеди. Келин коңшу айылдан күйөөсүн эки чукурдай көргөнү гана болбосо, сыр чечишип сырдашпай, айлуу түндө сүүлөрүн келеп, түнкү теребелге суктанбай эле күжүлдөгөн тең туш курбулары менен ала качып алган. Адегенде анча бой салбай, тагдырына таарынып, бирок аргасыз жазмышка баш ийгени болбосо, сүйбөйм эримди деп ойлоочу келин. Келин болуп келгенине 3-4 ай болгондон кийин ал өзүнө тааныш эмес бир сезимди туйду. Канчалык бул сезим жалган дейин десе да, өзүнүн алдында өзүн тана албаганы кызык болбодубу? Негедир күйөөсү алыска кетип кечигип калса, кечиккен сайын кыжаалат ойлорго тушугуп, эрин белгисиз ургаачылардан кызганып, эч нерсеге табити тартпай, жүрөк түпкүрүндө эринин турган. Башында эрин жанына жуутпай зирпилдесе, убакыттын өтүшү менен эринин мойнуна асылып, алкымынан жыттай эркелеп, анан башынан бутуна чейин дене боюн аралаган оттуу бир сезимди туя баштады. Бул учурда келин эрнеңсеп, кылым тегеренип кетсе да, анын кучагынан чыккысы жок. Анан жүрөк түпкүрүнөн чыккан "Мен сени эч кимге бербейм" деп эркелеген шыбыры күйөөсүн кайдадыр бакыт көлүнө жүздүрүп кете турган. Эми минтип күйөөсүн ушунчалык сүйөрүн мойнуна алды. Кызык, деги адамдын сезими өзүнчө бир айтып бүтө алгыс дастан окшобойбу деп ойлонуп калар эле жаш келин. Тагдыр ушул экен. Эринин дүйнө салып кеткенине 10 чакты күндөн өтүп бара жатат. Келиндин күйөөсүнө кусасы артып, күндөн күнгө жүрөгү эңшерилип, сүйгөнүнүн жытындай жытты издеген болот. Бир эле жыттап алсам, балким сагынычым тарар деп ойлоду келин. Анан өзү ойлоп тапкан акылына да кубана түштү. Таң атканча эринин көрүстөнүн ачып, эрин жыттап, анан кайра көмүп койсо, эрин акыркы жолу көргүсү келди. Анын бул пикирине сүйүүдөн башканы ойлонуш эле курбулары да аны илишпеди. Алардын ар биринин оюнда Кудай өзү кечирер, кусалыктан мүңкүрөп өлмөк беле деген ой турду. Ай сүттөй жарык. Айылдан обочорооктогу мүрзөлөрдүн арасынан жаңы көмүлгөн көрүстөндү 10 чакты келин заматта ачып жиберишти. Көктө жай каалгып жылган ай гана булардын жасап жаткан иштерине кылаңкыр жарыгын төгүп турду. Кара көрпичикти желбегей жабынган каралуу келин гана курбуларынын көрүстөндү батыраак ачып жиберишин чыдамсыздана күтүп кыжаалаттанат. Көр да ачылды. Сагынычыңды таратып ал, шашпай таң атарга дагы далай убакыт бар. Көрүстөндүн оосуна чырак кармап берген келин тиги акыл айткан болду. Желбегей жамынган ичигин сыртка таштаган келин күйөөсү жаткан көрүстөнгө аста кирди да, саамдан соң эле "Ай" деп бакырган боюнча көрдөн атып чыкты. Чырак кармаган курбусу тигинден мурда алдыга түшүп, качып жөнөй берди. Сагынычын таратып алсын деп боор толгогон жаш келиндер заматта түнгө сиңип кетишти. Көрдүн оосун кайра бүтөө эч кимдин делине оюна келгени жок. Өлүксүз көрөшат деген эмне шумдук я? Менден эле сен күйөөмдүү болуп кетиптирсиңби? Баламдын арбагын козгоп.
Келининин кылыгына нааразы болгон кайнене аны жемелеп ыйлап жүрдү. Кээси келинди аяса, кээси обу жок деп күнөөлөгөндөр да четтен табылды. Келиндин жүрөк искен кусалыгын, күйөөсүнө болгон эңсөөсүн башка эркектеримдей сүйүп кете алар бекенмин деген көңүлдөрдүн эч кими угуп, эч кими аңдабады. Кийин бул иштин аягы сууп, ырдалбаган эски ырдай унут болуп калганда, сагынычтан мүңкүрөгөн келин эринин эки көзүнүн чарасына майда курт-кумурскалар толуп, үймөлөктөшүп, өтө эле коркунучтуу болуп, коркунучтан сагынычы санаасында калбаганын, эринин кебетесинен өтө коркуп качып чыкканын курбуларына мумканып айтып берди. Балким бул окуйгага айрымдары ынабаса керек, бирок бул менин аят канаттуу чоң энелеримдин башынан өткөргөн окуясы экен.